Эми мындай да. Мен президенттен барып сураган жокмун эмне жөнүндө айтканчы. Бирок менин оюмча кеп мындай технический жагы эмес. Менин оюмча өкмөт деле налогыда даяр баягы технический жагынан налогду киргизгенге, ККМди иштеткенге эмне үчүн дегенде Кыргызстан боюнча башка жактарда дүкөндөрдө ошол эле ККМ иштеп атат. Эми түшүнбөй калдым. Эмнеси даярдык, кандай даярдык керек? Мен түшүнүгүм боюнча ошол өкмөттө ошол элди даярдаган жок. Ошол Дордойдо, Кара сууда отурган, ошол жер сатып аткандарды үйрөткөн жок, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок. Мен оюмча ошол жагын айтты деп атам да, ошол үчүн кеңири түшүндүрүш керек. Эгерде түшүнө албаса, эгерде колдонгонду билбесе, үйрөтүшүбүз керек. Эгерде алда колубуздан келсе, анда мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Эгерде кимдир ким мүмкүн бүгүн бухгалтери жоктур, бирок анчалык бухгалтерди таба албайбыз, өкмөт аны чече албайт. Ошондуктан мен оюмча биз мүмкүн каражат бөлүшүбүз керек, мүмкүн бир жерден грант издешибиз керек, мүмкүн ошолдой компанияларды түзгөнгө шарт түзүп беришибиз керек да. Ал компаниялар, бир компания, например, бир жакшы бухгалтер болсо, бир 100 ошондой соодагерди алып, ошонун ККМдин бухгалтериясын жок дегенде 1-2 жыл иштетип, үйрөтүп коюшубуз керек да. Менин оюмча кеп ошондо болуп атат. Эмне үчүн дегенде, кеп ККМде эмес. Кеп ККМдин бир мисал айтып берейин. Бир жаш кызды жумушка алды. Ал жаш кыз келди да туура эмес басып алды. 1000 сомдун ордуна 1 миллион сом деп жазып алды. Ошондон проблема жаралат да. Ошондон кооптонуп атат да. Эмне үчүн дегенде ККМди бир басып койсоң болду. Мындай кайра ордуна келтириш өтө кыйын болот да. Эмне үчүн дегенде штраф келиши мүмкүн, анан барып налоговго түшүндүрүп берет. Эгерде сиз колдонгонду билбесеңиз, анда 1-2 жума, 1 ай ошондой каталчылыктар кетет. Ошол үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан кийин налогу жанагындай бухгалтериясын жүргүзгөнгө жардам беришибиз керек. Компания түзөбүз, эмне кылабыз. Анан кийин силер аркылуу деле реклама жүргүзүш керек. Эфирлерге төлөсүн өкмөт 1 саатпы, 2 саатпы силердин компания болуп, башка компаниялар аркылуу кантип үйрөтөт. То есть практикада көргөзүш керек да, үйрөтүш керек. Мен оюмча кеп эң чоң маселе ушунда болуп атат да. Колдонгонду билбей жатат.